Жеңиш Разаков вице-премьер-министрлик кызматтан бошотулду. Бул тууралуу президенттин расмий сайты жазды. Разаковдун отставкасын президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алып, тийиштүү жарлыкка кол койду. Жеңиш Разаков өзү берген арызынын негизинде бошотулганы айтылат. Өзү бул кадамын үй бүлөлүк себептерден улам деп түшүндүрдү. Разаков 2012 жылдан 16 жылга чейин Баткендин губернатору. 16 жылдын июнь айынан тартып 17 жылдын октябрына чейин вице-премьер-министр. 2017 жылдын август айынан тартып октябрга чейин коопсуздук кеңештин катчысы. 2017 жылдын 26 октябрынан 20 апрелге чейин президенттин кеңешчиси болуп иштеген. Ал эми вице-премьерлик кызматты 2018 жылдын апрель айынан тарта аркалап келген. Чек ара маселелери боюнча тагыраагы кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык жумушчу топту жетектеди. Жакында эле өкмөттүн финансы экономикалык маселелерине вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жооптуу болбой калган. Ал бир гана чек ара маселелерине жооптуу болгонун өкмөт башчы билдирген. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Баткен, Жалал Абад, Нарын, Ысык көл, Чүй, Ош облустарынан жана Ош шаарынын жергиликтүү кеңештеринен депутаттарын шайлоо 12 апрелге белгиленди. Бул тууралуу президенттин аппаратынын басма сөз кызматынан билдиришти. Баткен облусунун Лейлек районунун Бешкент, Маргун айылдык кеңештерине, Жалал Абад облусунун Тогуз-Тороо районунун Көк Ирим, Атай айылдык кеңештерине, Аксы районунун Авлетим айылдык кеңешине, Майлуу Суу шаардык кеңешине, Нарын облусунун Актала районунун Баятов, Коңорчок, Жиргетал айылдык кеңештерине, Жумгал районунун Куйручук, Түгөлсай, Таштөбө, Чоң дөбө, Кызыл Жылдыз айылдык кеңештерине, Ысык көл облусунун Жети Өгүз районунун Оргочор айылдык кеңешине, Ысык көл районунун Кумбел айылдык кеңешине, Балыкчы, Каракол шаардык кеңештерине, Чүй облусунун Аламүндүн районунун Арашан айылдык кеңешине, Ысык Ата районунун Милянфан айылдык кеңешине, Токмок шаардык кеңешине, Ош облусунун Алай районунун Будалык, Коңурдөбө айылдык кеңештерине, Арабан районунун Нурабад, Тепе Коргон айылдык кеңештерине, Ноокат районунун Көкбел айылдык кеңешине, Кара Суу районунун Сары Болот айылдык кеңешине, Өзгөн районунун Алтын Булак, Мырзаке айылдык кеңештерине, Ош шаардык кеңешине депутаттар шайланат. Кытайлык ишкер Айеркен Сайматиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө боюнча түзүлгөн Жогорку кеңештин убактылуу депутаты комиссиясы бүгүн отурумга чогулат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин маалымат кызматы билдирди. Отурумга тиешелүү мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү чакырылган. 2019 жылдын 21 ноябрында Жогорку кеңештин жыйынында Сайматиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн убактылуу депутаты комиссия түзүлгөн. Азаттык радиосу журналисттик иликтөө жасап, 2010 жылдан баштап 17 жылга чейинки мезгилде Кыргызстандан Айеркен Саймати аттуу жаран Абдрас жоопкерчилиги чектелген коом аркылуу өлкөдөн $700 миллион чыгарып кеткендигин айткан. Буга чейин депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү отурумга бажы кызматынан жетекчисинин мурунку орун басары Раим Матраимовду журналисттик иликтөөдө аттары аталган депутаттарды жана башка аткаминерлерди чакырууну талап кылышкан. Саймати 10 ноябрда Стамбул шаарында атылып өлтүрүлгөн.